Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Парламент такси долбоорубузга кош келдиңиздер. Бүгүн биздин такси унаабызды депутат Дастан Бекешев айдайт. Депутат мырза, биздин долбоорубузга кош келдиңиз. Сиздики майрамдык таксичилик болот. Башкача айтканда, бүгүн сиздики башкачараак болот. Аялдардын күнүнө карата сизди азыр улуттук университетте, гуманитардык университетте көптөгөн студенттер күтүп атышат. Анан кийин албетте бул сиздин унааңызга көп студент батпайт. Биз ошону алдын алып чакан микроавтобуста даярдап койдук. Эгер сиз кааласаңыз, студенттердин баардыгына таксичилик кылып, баардыгын башка бир университетке жеткирип барсаңыз болот. Жок десеңиз, анда бир-эки студентти өзүңүздүн унааңызга ташысаңыз болот. Ал жерде маектешүүдөн кийин өзүңүз чечсеңиз болот. Азыр көрөбүз азыр. Анда ийгилик каалайбыз. Рахмат. Кандай кылабыз азыр? Микроавтобус менен барайлыбы анда? Чогуу. Микроавтобус менен барабы? Анда чогуу отурайлы микроавтобуска, Учур менен пайдаланып, проблемаларды анда талкуулайлы. Атыжен Нурсултан Бишимова, Кыргыз Улуттук университетинин дебат клубунун координатору болом. Менин суроом мындай болмокчу. Чынында көпчүлүк жаштар лидер болууга умтулушат да. Ошол учурда жаштар бүгүнкү күндө студенттер өзгөчө лидер болуш үчүн сиз кандай китептерди сунуш кылат элеңиз? Себеби адамдын эң жакыны досу бул китеп да. Ошондой эле сиз кайсыл китептерди көп окууга аракет жасагансыз? Мен өзүм көп мындай бизнес аркылуу көп китептерди окуйм, бирок мен өзүм бизнесмен эмесмин. Себеби мен эмнеге ушундай китептерди окуп атам да? Ошол жерде самомотивация боюнча ушундай көп жазылган да. Мисалы ошол эле алсак Бодо Шефер деген жазуучу, Брэнсон деген. Брэнсон ал өзү бизнесмен, абдан мындай билимдүү киши Америкада. Ал да көп мындай жакшы китептерди жазат. Саясаттан алсак Ли Куан Ю деген, бул абдан белгилүү китеп, аныкы китеп белгилүү. Дагы бир топ ушундай китептер бар. Чындыгында мен ойлойм, жаштар ушундай окуса, кандай убакыт менен пайдаланыш керек, кандай жашоодо ошол убакытты каяка кетириш керек, ушундай китептерди окусак жакшы болмок да. Себеби бизде жөн эле көп жаштар же социалдык тармакта отуруп 3-4 саат эчтеке кылбай, китепти окубай жүрүшөт да. Анан айтышат, анан окунуп бүткөндөн кийин жумушту издеп баштайт да. Бул дагы туура эмес да. Саламатсыздар, менин атым Айна Каныбекова, мен 1-курста мамлекеттик башкаруу факультетинде окуйм. Менин суроом мындай да, мага ушул суроо аябай кызыктырат. Сиз өзүңүздү бактылуу адаммын деп эсептейсизби? Жана бакыт деген сиз үчүн эмне? Бизде көп мындай кишилер бар да, мисалы үй бар, бүт баары эле бар, бирок наразы болуп жашашат да. Бул туура эмес. Себеби негизи ар бир күнгө сүйүнүш керек. Мына мага Кудай бүгүн ушундай убакытты берди деп ошого сүйүнүш керек. А бизде мисалы акчадан проблема болуп калса сразу, жашоо ушундай турбайбы, эмне керек ушундай жашоону деп ушундай биз көп наразыны айтабыз да. Наразыны айта берсек эч кандай пайда болбойт. Ошон үчүн кыймылдаш керек, ойду күчүнө өзгөртүш керек. Мен бактылуу киши ушундай десе киши өзү, анда ушундай эле болуп калат. Мен атым Рысбеков Насат. Мен сизге суроом, сиз айта кетпедиңизби, студенттерге шарт түзүш керек депчи, университетте инновациондуу технологияларды. Биздин университетибиз мамлекеттик университет болуп саналат. Анан ошо мамлекеттин каражаттары жетеби? Мамлекет бизди колдой алабы ушинтип инновацион технологиялар? Мамлекетте чындыгында каражат жетпейт. Субсидияны кылууга жетпейт мамлекет. Жогору билим негизи биз башка өлкөлөрдү алсак, өнүккөн өлкөлөрдү, же таланттуу, акылдуу, билимдүү мындай бекер окушат, же акчага мындай, кичине чоң акчага ушундай окушат да. Биз субсидия чындыгында кыла албайбыз. Себеби мындай, мугалимдерге айлыкты төлөш керек. Бир,
экинчи университетти ишкананы ремонттош керек. Экинчи, үчүнчү мындай заманбап технологияны алыш керек. Төртүнчү, бизде билесиз, жетимчилик ушундай балдар бар да, аларга дагы шартты кылыш керекпиз. Майыптар балдар ушундай бар. Алар бекер окуса болот, тура. А бирок башкалар эми кичине мисалы бизде ОРТ болуп атпайбы? ОРТден өтпөсө, алар чоң акчага окуш керек негизи. Себеби биз субсидия кыла албайбыз. Мисалы, мен силерде болгондо бир студент мага суроону берген да, общежитие керек деп атат. Бул туура нерсе, общежитие керек. Бирок негизи университет өзү акчаны таап ушундай куруш керек да. Ошо азыр ошону түшүнүп атабыз, бирок азыр биз студенттер кандай жол менен ошо инновацион технология жүргүзүп, биздин университет кандай ушуну өнүктүрө алабыз? Биз айтып атабыз, азыр мисалы силердики контракт мен билгемче где-то ортуну алсак где-то 30 000 болот атат, туурабы? Ушундайбы? 30 000, туурабы? Туура. Бул чындыгында дагы туура эмес. Вот сиз дагы туура түшүнгүлө бул жерде. Детский садик барго? Менчик детский садикке барсак, ошол жерде ортосуну алсак, бир айга 10 000 сом төлөйт жаран. А жогору билим 30 000 сом бир жылга. Анан бизде мисалы 100 000 сом ушундай контракт болсо, ата-энелер дагы кичине уже ойлонуп калат. Керекпи бул мисалы ошол эле международный отношения менин балама керекпи? Мен жаңыл суроом төмөндөчү болмокчу да. Көп эле студенттер мисалы жалаң бешке окугандар стипендия алышат да. Ал эмне үчүн мындай азыркы учурда 2-4 чыгып калган, 1-4 чыгып калган студенттер барга, аларга деле стипендия берсек кандай болот деген сунуш болот. Мисалы 3-4 болсо, анда мен ойлойм бериш керек. Эми бизде мындай болгон. Негизи ошол реформаны мен реформага түрткөм. Билим берүү министринин себеби мындай болгон. 3 алгандар дагы стипендия алышкан да. Учурунда. Бирок бул туура эмес да. Ошон үчүн бизде стипендия 240 сом ушундай болгон, туурабы? 200. Бизде азыр стипендия канча болду? 800 сом. Биз ошолордон алып, действительно мындай жакшы окуган балдарга берип атабыз стипендияны. Бул мен ойлойм тууралуу болгон, бирок туура айтасыз, хотя бы 2-4 болсо ошолорго дагы стипендия. Азыраак өлчөмдө стипендия берсе. Бирок ошол 4-төргө да берилсе кандай? Ушул боюнча жогорку кеңешке атайын сунуш тогузсак, же болбосо кол топтооло эме кылсак, сизден кандайдыр деңгээлде болсо да жардам күтүп алсак болобу? Ооба, сиз мага жазсаңыз, сунуштарды берсеңиз, биз аны окуп карайбыз да. Менин аты жөнүм Шаршенов Дастан болот. Азыр биз байкап турсак, көбүнчө депутаттар бизге студенттерге көңүл буруп, келип жүрүп, анан Кыргызстандагы патриот болгула деп туруп бизди сунуш берип атат. Албетте биз Кыргызстан үчүн үйөбүз деп жүрөбүз. Бирок алар сурап атат да, көбүнчө мисалы депутаттардын балдары чет өлкөлөрдө окуп, башка чет өлкөнүн экономикасын көтөрүп жүрөт да. Ошол жөнүндө эмне деп ойлойсуз? Бизде дагы жакшы билимди алса болот. Бирок өзү студент аракетти кылса, университеттер жаман, жакшы ушундай чындыгында бөлүнөт рейтинг менен. Бирок ошого карабастан даже жаман университеттен мындай рейтинг мындай ылдый болсо дагы ошол жерден татыктуу ушундай студенттер чыгыш мүмкүн. Себеби ар бир студенттен чындыгында аракет көп кылса ал, ошондон зависит да. Саламатсызбы досторумузга. Менин атым Аманбай Ибрайым. Бүгүнкү күндө жаштар бардык эле саясатка кызыгат да, саясатка аралашкысы келет. Жел болбосо чөптүн башы кыймылдабайт деген сыяктуу эле сиздин дагы саясатка келүүңүздүн себеби айтып бересизби? Менде 10 класстан баштап ушундай ой болгон. Мен чындыгында ошол убакта даже билген жокмун саясатчылар кандай иштейт. Бирок бир топ телевизорду угуп, радиону угуп, ушундай ой болуп калган да. Ошон үчүн ошол убактан баштап мен аракеттенип баштадым да. Атайын юридикалык факультетке, Кыргыз-Россия славян университетке документтерди тапшырдым. Ошол эле улуттук университетке документтерди тапшырдым. БГУга документтерди тапшырдым. Бирок мен ошол 3 университеттен славян университетти тандадым. И ошол жерде 5 жыл окудум да. Мисалы бизде бир теманы берсе, мен не только китептерди окуп, башка
жактан дагы маалыматты алып ушундай окуучумун да. Депутаттарда биз жакшы билгенден коомдук кеңешчи же коомдук жардамчы деген түшүнүк бар да. Ошолорго атайын жаштардан, студенттерден сиз өзүңүзгө коомдук кеңешчи катары алып, ошолорду тарбиялаган жаштар барбы? Мен уже экинчи чакырылышта иштеп атам, депутат катары. Мен келгенден кийин сразу ушундай жаш балдарды өзүмө алып, менде атайын волонтерство боюнча ушундай программа бар. Алар менде көп ушундай волонтер балдар болгон, жаш балдар. Азыр дагы 5-чи курста окуган АУПКР деген университетте менде бир коомдук жардамчым бар. Ал уже студенттерге, мектепте окуучуларга экскурсияны кылып атат жогорку кеңеште. Мамлекеттен кичи бизнеске көп колдоо жүргүзүлүп атат да, салым текшерүүлөрдү кыскартып, кредит берип, бирок мындай биздин өлкөбүздө мындай чоң завод курулабы? Көп жумуш берген. Эми заводду курууга дагы бул проблема жок да. Эми курганда ойлонуш керек, биз ошол товарларды каяка экспорттойбуз аны. Эми урматтуу студенттер, биз азыр БГО келдик. Азыр бияктан мен дагы студенттер менен жолугушам, сиз дагы жолугушасыз. Мен алар менен уже силердин улуттук университетке барам. Ошол жерде биз дагы жолдо ар кандай суроолорду талкуулоо кылабыз. Чоң рахмат. Кыздарды мен майрам менен куттуктайм, келе жаткан майрам менен. Кичинекей болсо дагы вот бир кызга жашоо шириндик болсун. Кутмандуу күнүңүз менен. Келе жаткан майрамыңыздар менен. Рахмат. Андай болсо, анда биз ошол маршруткага отурайлы, ошол жерде суроолорду талкуулоо кылабыз. Келгиле. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Учурдан пайдаланып, азыр суроолорду берсеңиздер болот. Менин атым Унара. Журналистика факультетинде окуйм. Сизди биз азыр эң бир активный депутаттардын катарында билебиз. Анан сиздин ушул ийгиликке жетишкениңизден тепкичтерин айтып өтө аласызбы? Эми чындыгында мен билбей эле бир принцип менен жүргөм. Себеби мен анан бир топ ийгиликтүү адамдар боюнча китептерди окудум. Алар дагы ушундай принциптер менен жашап атышат, жашаган. Мисалы менде көп шарт болгон жок. Мен бай балдардын ушундай алар көп мындай дискотекага барчу. Менде ушундай шарт болгон жок да. Ошон үчүн мен көп көңүлдүү именно сабактарга бөлчүм. Менин атым Нара Кенжебаева. Политикага келгенде өзүңүзгө бир максат койгонсузда, ошол максатыңыздын канча процентин ишке ашырдыңыз? Процент пайыз мен санаган жокмун. Эми кээ бир колдогон маселелер алар өтүп атат. Колдогон маселелер азыр алар мындай мен пока ойлоп атам, келечекте аны дагы сунуштайбыз деп. Бирок чындыгында көп эле жумуштарды кылдым. Мисалы ошол эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көп мындай шартты түзүп бердим. Саламатсызбы, мен Перизат Абдысапар кызы. Негизи адам китеп окуу менен дүйнө таанымын өзгөртөт дейт. Сиз кандай багытта китептерди окуйсуз жана бизге кандай багытта китептерди окууну сунуштайт элеңиз? Силерге тарых боюнча көп окуш керек. Мен дагы ошол боюнча окуп атам. Саясий көп бир топ мындай мемуардар окуп атам. Анан азыр бизнесмендер ушундай китептерди жазган ошолорду окуп атам. Мисалы ошол эле Ричард Брэнсон деген ошону китепти окудум. Азыр чындыгында мен кыргыз адабияты деген учебникти окуп атам. Чындыгында.
Саламатсызбы, менин атым Кадатаева Кундуз, мен БГУ университетинен болом. Силердин келечекке койгон максаттарыңарды айтып бересиңерби? Эми бир топ максаттарым бар. Азыр чындыгында айта албайм, себеби мындай да. Ошону мисалы мен ошол максатка жетсем, анда силер аны билесиңер. Саламатсызбы, менин атым Жазгүл Кенжеева. Азыркы журналисттерге болгон көз карашыңыз кандай? Алар сизди канааттандырабы? Ар кандай журналисттер бар. Эми журналисттерге чындыгында чоң рахмат. Ушулар бизди жылдыздуу кылат. Мисалы биз ар кандай маселелерди талкуулоо кылабыз да. Кээ бир депутаттарды мисалы эл тааныбайт. А эмнеге? Мүмкүн журналисттерге жакпайт. Ошон үчүн аны аз тартышат. Мүмкүн ошол жөнүндө аз жазат. Ошон үчүн эл аны тааныбайт да. Журналист аркылуу биз мындай таанымал болуп калабыз да. Ошон үчүн журналисттерге чоң рахмат ушул жактан да. А бирок чындыгында мен көрүп атам, бизде интернет редакциялар отурушат парламентте. Алар кээ бирде теманы түшүнбөй, ар кандай туура эмес маселени жазып, анын бизге көп эл наразы болушат да. Саламатсызбы, мен Болот кызы Айжамал, Бишкек гуманитардык университетинин 1-курс студентимин. Менин берген суроом сизге, ар бир кыргыз атуулунун жүрөгү Кыргызстан деп согот. А сиз үчүн Кыргызстан деген эмне? Кыргызстан бул менин жерим, менин өлкөм. Мен ошол жерде туулдум, мен ошол жерде калам да. Саламатсызбы, мен атым Айсалбек. Менин суроом төмөндөчү болмокчу. Эгерде сиздин жашооңузда акыркы жаштарга болгон кеңешиңиз болсо, кандай кеңеш берер элеңиз? Акыркы? Жалгыз бир кеңешиңиз болсо. Эми эмне дер элеңиз? Убакытты экономдогула. Ошону айтат элем да, себеби биз бир топ туура эмес убакытты пайдаланып атабыз да, сериалдарды көрүп, жөн эле тияка бияка барып, убакытты кетирип. Мисалы мени көрүп, ошол эле менин жардамчым азыр эртең менен туруп англис тилине сабакка барат. Анан жумушка келет. Жумуштан кийин башка сабакка барат, бухгалтерия боюнча. Жөн эле убакытты кетирбейт да. Меники жардамчылар ушундай, менден көп пример катары алышат да. Саламатсызбы, менин атым Металыева Айтурган. Сиздин күндөлүк турмуштагы девизиңиз кандай? Позитивдүү ушундай ой пикир менен жүрүш керек да. Ар бир адам ушундай жүрсө, анда жашоо дагы оңдолот. Жашоодо мындай тоскоолдуктар жок болот. Болсо дагы аны чечсе болот. Ийгиликтүү адамдардын көбүнчөсү күндөлүк жазышат экен да. А сиз күндөлүк жазасызбы? Ооба, сөзсүз. Мен дагы ошого кошулат элем, себеби кандай күндү өткөрдүн ошол жерде жазыш керек, и пландарды жазыш керек. Эмне кылыш керек? Ар бир ийгиликтүү адам план түзөт. Эртең эмне кылам? План болбосо жөн эле күндү өткөрө берет да. Чоң рахмат, биздин суроолорубузга жакшы жооп бердиңиз. Анан бизге студенттерге болгон сиздин сурооңуз барбы, суроолоруңуз? Менде дагы суроом бар. Окуу кандай болот силердики? Жагып атабы? Жагып атат, Жагатай. Жатакананы беришеби университет? БГУда мен билгемче бар жатакана. 7-чи микрорайондо, А шарттары кандай билбейсизби? Шарттары жакшы эле, Заманбап технологиялар орнотулган, андан сырткары интернетке дагы туташылган, албетте ар бир студент азыркы тапта ушул интернет менен иштешип келатпайбы? Ошондон азыр жакшы аз-аздан оңолуп баратат да, мурдагыдай эмес, эми чынында азыр оңолуу жолундабыз десем болот. Эми сиздерге чоң рахмат. Биз азыр улуттук университетке келип калдык. Кыздарды мен келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Менде бир кичинекей белектер бар. Ошону тапшырсаң. Кыздар, биякта бөлөсүңөр да, өзүңөр, Бул жерде мен визиткаларым бар. Мисалы суроолор болсо, ошол эле же электрондук почтага, же Facebookка жазсаңыздар болот. Дагы бир жолу рахмат.